Пушкин атындагы номер 1-орто мектеп гимназиясы кыргыз тил 1-класс мугалим Сайбекова Айнагүл Амановна окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар ачыкпы? Эмесе китеп, дептер, калем сабызды алып бүгүнкү онлайн сабакка даярданабыз. Бүгүнкү күндүн числосу жалган Курандын 10, тема кайталоо, повторение. Сабагыбыздын максаты өтүлгөн лексиканы кайталап айтышат, которушат, суроолорго жооп бере алышат, лексиканы сүйлөө кебинде толуктап айтышат, сөз айкаштарын түзө алышат, бири-бирине сый, аяр мамиле жасай алышат. Ал эми азыр балдар биз силер менен суроого жооп беребиз. Сен канча жаштасың? Мен 11 жаштамын. Сен кайсы көчөдө жашайсың? Мен Комсомол көчөсүндө жашаймын. Сенин досуң ким? Менин досумдун аты Асан. Азаматсыңар балдар. Эң сонун жооп болду. Азаматсыңар. Ал эми азыр биз силер менен апта күндөрүн чогуу окуйбуз. Дүйшөмбү 1 күн, шейшемби 2 күн, шаршемби 3 күн, бейшемби 4 күн, жума 5 күн, ишемби 6 күн, жекшемби 7 күн дем алыш. Азаматсыңар балдар. Азыр биз туура жооп табабыз. Үйдө парта бар. Туурабы? Туура эмес. 8 март жаз майрамы. Туура жооппу? Ооба, туура. Мектепте керебет бар. Туурабы? Азамат, туура эмес. Ноорус 21 мартта болот. Туура. Азаматсыңар балдар. Ал эми азыр биз силер менен Ноорузга тиешелүү сөздөрдөн ашык сөздөрдү табабыз. Боорсок, таттуу, китеп, жаңы жыл, майрам. Бул жерде ашык сөз кайсы? Азаматсыңар. Китеп. Сүмөлөк, сызгыч, жаңы кийим, арча, аласташат. А бул жерде ашык сөз сызгыч. Азаматсыңар балдар. Эң сонун туура жооп айттыңар. Ал эми азыр балдар биз силер менен ойлонуп көрөлүчү. Бүгүн биз силер менен сабакта эмнелер жөнүндө сүйлөштүк. Кана ойлонобуз. Азаматсыңар, диалогторду толуктадык. Апта күндөрүн окудук. Туура сүйлөмдөрдү таптык. Ашык сөздөрдү таба алдык. Ал эми азыр балдар үйгө тапшырма апта күндөрүн жаттап келебиз. Выучить дни недели. Жаттайбызбы балдар? Эмесе бетибизге бет кап тагынып, ар дайым ден соолугубуздун чың болушуна кам көрөлү балдар. Сабакка активдүү катышканыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.